Ошого келдим. Анан таап келе десем, таап келди. Жарым сааттын ичинде келип калды. Андал депутат эле, жогорку кеңештин депутаты. Анан Макулбек Үсөнбекович дедим. Сиз дедим, көптөн бери депутатсыз дедим. Кумтөрдү бир эмес бир нече жолу барып текшерип келгенсиз дедим. Турдакун Усубалиев текшергенде да сиз ошол жерде комиссиянын мүчөсү болгонсузбу, же эксперттин эме топ болгонсузбу? Билесиз десем, бүт билем деди. Анан айттым, мен 2012-жылы текшергенде менде папка документтер бар дедим. 120 папка бар. Мен сизге ошонун бардыгын берем дедим. Сиз азыр дедим, как депутат катары комиссия түздүк, мына текшерип атабыз деп, Кумтөрдү башташыңыз керек дедим. Кумтөрдү текшерип башташыңыз керек дедим. Анан дедим, сизге түз эле пара беребиз деп чыгат дедим. Ортомчулар чыгат дедим. Алар прямой айтпайт өзүлөрү. Сиздин жакын досторго чыгат, туугандарга чыгат, керек болсо өзүңүзгө деле чыгышы мүмкүн, чет өлкөгө чакырышы мүмкүн. Сизге чыгат дедим. Чыкканда дедим, сиз категорически мен албайм, мен Кумтөрдү алабыз мамлекетке деп айтпаңыз дедим. Болду, сүйлөшөбүз. Азыр мен текшерип баштайын, анан аягына жеткенде справкамды жазып бүткөн кезде анан сүйлөшөлү, макул дей бериңиз дедим. Эчтеке айтпаңыз дедим. Билгизбеңиз дедим. Текшерип баштаңыз дедим. Бирок дедим, шайлоодон кийин алабыз Кумтөрдү дедим. Сиз азыр текшерип баштаңыз, бир 3 ай 4 ай убакыт кетет, жарым жыл. Анан кийин шайлоодон кийин алабыз. Шайлоого чейин учукпай туралы дедим. Анткени эми шайлоодо булар миллиардный компания, триллионный компания да булар эми. Сиз ошондо шайлоого чейин алабыз деп айтыштан корктуңузбу? Сиз алтын жок калыптыр деп койдуңуз эле. Мен ошого келатам азыр. Анан кийин ошону айтпаңыз дедим. Анан сразу ошол жерден айттым. Кумтөрдү алгандан кийин дедим, бизде ошол аякта чет өлкөлүктөр башкарып отурганда, бир 10 чакты адам башкарып отурган башкаруучулары болуп. Алардын эмгек акылары айына 300-350 миң доллардан болчу да. Анан кийин айттым, муну Кумтөрдү алгандан кийин улантып кетиш керек, иштеп кетиш керек дедим. Бөлтүрүк деген бар эле дедим. Теңиз бөлтүрүк деген ушу мен. Бирок аны менен көрүшүп эле келем, ошол жашка чыкканы же уга деле мындай угуп жүрөм, бирок мындай жолуга эле келем да. Ошону таап кел, бир жерде иштеп аткан болсо, ошол иштеп аткандай эле эмгек акысын берели. Бош жүргөн болсо андан бешбетер жакшы. Ошону даярдайлы, ага дагы ушундай үчөөбүз секретно сүйлөшөлү аны. Эч кимге айтпа деп анан. Бир кезде макул деди, табам аны деди. Анан кийин кетти ошону менен. Бир жума өткөндөн кийин таап келди. Баягы кабинетке алып кел дедим. Үчөөбүз отуруп алып сүйлөштүк. Эмне кылып атасыз десем, Алматыда эле мен анан мындай дегендей бош эле жүргөн экен да. Анан жакшы болуптур анда. Анда ушундай. Сиз даярданыңыз анда. Кумтөрдү алабыз биз өзүбүзгө. Алабыз дагы. Ага чейин Кумтөрдү алганча чейин сиз унчукпаңыз. Секретте кармаңыз буга. Бирок азыр бизде 3 Кыргызстандын атынан 3 совет директоровтордо мүчө бар экен. Канадада, Центерада. Ошонун бирөөнү алабыз дагы, сизде барып коебуз дедик. Коем дедим. Барасыз дагы акырын документтерди сууруп чыга бериңиз аяктан. Белгилүү. Анан бизден кимдер акционер экен? Кыргызстандан. Эшматпы, Ташматпы, аны дагы изучать этиңиз деп. Анан алмаштырдык, аны жөнөттүк. Ал жерде бир 3 ай иштеди, 5 ай иштеди, иштеп отурду. Кумтөрдү алгыча чейин. Бирок ага бир да документ беришкен жок. Мен мындай анда-санда бир сурап коюп турдум, берип атабы? Жок, баары эле секрет деп менден жашырат, мен келатканда тим эле шуурашып сүйлөшүп калат, анан болду, эчтеке кылбайт атат деди. Бир да мындай бир секретный бир документ алып келген жок. Анан шайлоо өттү. Шайлоонун алдында мен эми баягыны билесиңер да айттым да. Кумтөрдү албайбыз, аякта алтын деле калбай калыптыр эми. Кандай иштесе ошондой иштей берсин, кийин рекультивация кылып кетсе болду эми деп койдум. Баарыбыз чалкадан кеттик. Баарыңар чалкадан кеттиңер. Эмпо азаттыкка Кудай берип салды тим эле силерге. Жаза баштадыңар. Мына бул деген айткан сөзүнөн кайтты. Анткени креслого жетип албадыбы бул. Болду дедиңер, бир 10%, 15%, 20%дай мен шайлоочуларымды жоготтум да. Эми мага ишенип турган адамдар дагы уже 50-50 болуп калды. Бул чын эле ушу кечээ күнү эле айтып атты эле, түрмөдө жатты. Ушунчалык азапты көрдү, анан кийин келип албайм деген муну кандай деп. Мен айлам жок. Антип айтышым керек. Антпесем мен азыр алабыз десем, мени жок кылып үй албаса дагы Кумтөрдүн баарын талкалап, эртең эч ким иштете албай калгандай кылып, анан таштап кеткен атпайбы. Аякка кайра Кумтөр токтоп калгандан кийин кайра жылдырыш үчүн эле жок дегенде 300 миллион, 500 миллион доллар керек болот дагы. Анан айлам жогон ошону айттым дагы, анан кеттим выборго, шайлоого. Өтүп келдим, Кудай жалгап 80% эл колдоп берди. Анан келгенден кийин Акылбек Үсөнбековичтен бурай баштадым. Тездет. Бол, атыраак алабыз деп. Анан ошентип отуруп, майдын бир 15 бекен, 17 бекен даяр болду.
парламентке бүрсүгүнү киргизип карап, ошол жерден чечим чыгарып алып туруп анан Кумтөрдү тышкы башкарууга алабыз дегенди уже тигилерге жетип калыптыр. Мына карабайсызбы ошо? Бизде кандай мафия утечке кетип калган. Анан алар иштеп аткан электрондук системаларын талкалап уже баштайт да 2 күн калганда. Ошентип срочно анан кийин батыраак өткөрдүк да, парламенттен бир жумадайын карамакпыз. Киргизгиле деп батаяк киргизип турган парламент чечет да. Баягы немени кнопкага салып денонсацияны. Анан шак эткизип туруп анан барып басып калдык да. Тышкы эме деп управляющий деп туруп теңиз бөлтүрүктү койдук. Айттым, давай эми дальше улап кеткин эми муну деп. Ага чейин бир 2 ай мурун алтынын чыгарбай баштаганбыз. Тиги кыргыз алтында эмеде жаткан да, тиги Назбанкта, запаста, кара балтада жаткан. Бир 500-600 килограмм алтынын. Кудай жалгап аныбызды да сактап калдык. Анан ошону менен анан кийин барды дагы тышкы башкарууга иштеп баштады. Анан тышкы башкарууга баштаганда бир жума барып келди, барды дагы анан бир жумадан кийин келип мага отчетун берди. Анан мен ошол жерден анан айттым анан теңизге, теңиз бөлтүрккө. Теңиз мырза, эми бул жер сизге европалык башкаруу эмес, Канада эмес, же башка өлкө кошун өлкөлөр эмес, жеке фирма эмес. Бул мамлекетке өттү бизге. Анан мамлекет деген 1 сомдун аркасынан кубалап барат. Биякта Кыргызстанда ошондой. Сен баягы мен немецкий башкарам, мен европейский башкарам дебе. Ар бир болтун, ар бир литр селеркага чейин текшер. Алтын, 1 грамм алтын түп-түз келип, афинаждан өтүп, анан Назбанкка, улуттук банкка баргыча чейин көзөмөлдөшүң керек. Уурдатпашың керек. Өзүң уурдаба, башкалар уурдатпа. Дедим, болду деди, мен таптаза иштеп берем, уурдабайм, мен укмуш башкарып берем деди. Тим эле миллиардный, триллионный компания кылам муну деп. Кетти, мен өзүм билгендеримди да айттым. Ай, селеркадан ушинтип атыпсыңар. Анан ошо менен кетти, башкарып атат. Анан мурда бара калып эле баягы спонсорский деп футболистине деле, улакчысына деле, сурап барганына деле мына мат помощь, спонсорский помощь деп эле бере баштаптыр. Анан аны да айттым. Ай, саган бул менчик фирмаң эмес аны бергидей. Бул өкмөт аркылуу беришиң керек. Бюджетке түшүш керек бардыгы тең, дивидендтин бар. Бербей андай. Сен макул деп кеткен. Маган маалымат келди. Бишкекте бүтүндөй Кыргызстанда 60 сомдон солярка алынып атат, сатылып атат. А Кумтөр болсо 80 сомдон алып атыптыр деп. Эми 20 сом ар бир литринен жеп атат деп. Анан дароо эле бөлтүрүктү чакырдым. Кабинетиме келди. Анан айттым, мага ушундай маалымат келип атат. 60 сомдон сатылып атыптыр бүт жакта. А сенде 80 сомдон экен. Ар бир литринен 20 сомдон жеп атыпсыңар. Бу кандай деп. Анткени бул 20 сом деген укмуш чоң акча ар бир литринен. Себеби Кумтөрдө айына 11.000 тонна солярка сарпталат. 11.000 тонна, элестетип атасызбы? Bir айда. Айырмасын өлчөп көргүлө. Анан айтты, жок, сизге деди, калп маалыматтарды берип атат. Калп ал депчи. Анан кийин макул текшерип кой дедим. Анан кийин жок, мен өзүм текшертсем, чындап эле ошондой, баягы кагаздарында. Анан кийин проверка жибергенде анан прокуратура барды дагы таап чыкты бүт барын тең. Таап чыгып анан кийин барын камады. Ал жерде бир жалгыз эле бөлтүргө эмес, замдары 5-6 камалды. Камалып анан баягы ущербтин барын төлөп, ошентип анан кийин чыгышты. Андан башка дагы бир кызыгы бар анын. Бизге айтпай, өкмөткө айтпай, жемага айтпай эле Кумтөрдүн офисин, баягы Бишкектеки жана учкунда турат эмеспи, илгертен бери, 30 жылдан бери. Ошону мен көчүрөм башка жака деп туруп, мыйзамдагы уурунун бир имаратын арендага алат. Арендасы дагы тим эле сумма саттын башы. Чуть ли бир айына $1 миллион төлөйм деппи, ушундай арендага алыптыр. Аны ремонт кылып туруп, анан аган момундай мебелдерди алып барыптыр. Ал сатып алыптыр. Мебелдеринин өзүнүн эле отурган креслосу $6.000 кресло. Анан кийин тергөө иши башталып, камалып, анан кийин сен неге $6.000 кресло сатып аласың? Керек болсо президенттин отурган креслосу бир көп болсо $600 эле кресло. Сен неге сатып алдың десе, берген жогу күлкүмүштүү да. Мен өзүм боюм кичинекей, анан баягы $600 креслода отурсам көчүгүм сыйгалана берет. Анан ошон үчүн $6.000 кресло сатып алдым деп эле. Ушундай бир кызыктуу немелери болгон да бул кишинин, ушундай бир кызык экен. Анан мына ушундай бир эмелер менен анан кызматтан алынган да бул кеткен. Камалар алдында. Мага келди дагы анан кийин мойнуна алды. Мен деди, баягы европейский стиль менен башкарып жүрүп эле, ошолорго ишенип алыпмын, сиздин айтканыңыз туп-туура чыкты, кечирип коюңуз мен деп. Мен айттым, мен го макул кечире берем как адам катары. Бирок тергөө органдары кечирбейт да сени. Сен төгүшүң керек, ущербтин баарын жабышыңар керек. Мен сага башында айтпадым белем.
сага бул деген тиги европейский компания эмес, сага жеке компанияң эмес, акчаны үнөмдө, ар бир сомдун аркасынан издеп барат, сурап барат деп айтпадым белем. Сен башын шылкыйтып отурду, бирок камалып кетти. Камалып кетип, анан кийин ошо баарын баягы төгүп, ошону менен анан кийин бөлтүрүлгөн эмес, бардыгы ошол кызматтан алынды. Анан ал ортодо жанакы баягы жашыруун болуп неме кылып атканда аны эсиме түшө калды азыр. Улукбек премьер-министр. Анан мен баягы кимге айтып, Акылбекке айтып, диги бөлтүрүктү даярдап, аны жанакы совет директоровго жиберип атпаймынбы? Сен барып иштеп тур, Күмтөрдү алганда чуркап келесиң дагы, тышкы башкаруучу болуп отуруп каласың ал жерге деп. Анан Улукбекке айтам, сен токтом чыгар деп. Бир токтом чыгарыш керек экен, анан комиссия иш баштап, баягы депутаттык комиссия, анан баягы неме кылып, ушундай болуш керек экен эле. Баягыны айтып коюп, Улукбекке унутуп калыпмын. Иш менен жүрөм, күнү түнү дебей, мен 4 саат уктап, 20 саат иш үстүндө болдум да, бир 3 жыл катары менен. Азыр деле өзү ошондой. Анан бир күнү эле Акылбек Үсөнбековичти чакырсам эле айтат, эмгиче токтом чыга элек. 2 ай болуп кеткен андан бери. Атанык окуяй деп анан Улукбекти чакырдым. Бай, Улукбек келчи. Ал убакта билесиңер да, система өзгөрө элек, башкаруу системасы. Парламент өзүнчө, өкмөт өзүнчө, парламентке баш ийет, президент өзүнчө, мындай бардак система эмес беле анан. Анан эмне болду, сен эмне неме чыгарбай жүрөсүң, токтом. Десем менен Садыр Нуркожоевич анан риск болуп атат, анан эртең диги күчтүү эмелерде эл аралык компанияда анан бизди диги нон грант кылып койсо, чет өлкөгө чыга албай калбайбызбы, анан биз диги утулуп калсак анан эме болбойбузбу, диги талкалабайбы бизди алар деп. Туй атаңдын озурайын, ай. Кой ата. Андай болсо бир протокол уюштуралы, протокол жазалы, чогулуп туруп баарыбыз бир секретный протокол. Сен